Саламатсыздарбы, жалпы Супер KG порталынын колдонуучулары. Назарыңыздарда 23 октябрдан 29 октябрга чейинки астролог Жанар Кадыралиев сунуштаган жылдыз түлкө менен тааныштырып, мен Айтолкун Анапия кызы. Кой жылдызы. Колуңузга акча тийиши күтүлөт, жетекчиликтен сизге болгон көз карашы оң маанайда, бирок абайлаңыз. Айрым адамдардын бут тосуусуна дуушар болосуз. Жогорку даражадагы адамдарга сиз жөнүндө туура эмес маалымат жеткиришет. Бу качар сиз бул аптада жакын санаалаштар менен көп баарлашасыз, жолго чыгуу, мыйзам суроолор ойдогудай орундалат, өз ара алакалар көбөйүп, таанышуулар көбөйөт. Жумуш жаатында сак болуңуз. Түшүнбөстүктөр болуп, текшерүүлөр, аргасыз узак убакыт иштөөлөр орун алат. Эгиздер, бул жумада сизге акчанын келиши да, кетиши да тез. Кирешелер жумушка байланыштуу же карыз, кредиттик акчалар болушу мүмкүн. Чыгашалар балдарыңызга, чыгармачылыкка эс алууга байланыштуу болот. Баштапкы экөөнө жумшасаңыз максатыңызга ылайыктуу деп кеңеш берет жылдыздар. Бөйөн, балдарыңыз жана жакын адамдарыңыз менен жагымдуу сүйлөшүүлөр болот. Биргеликте кайсы бир долбоорлор талкууга алынат. Ошого карабастан үй жарбасындагы көйгөйлөр айрым күтүүсүз таарынычтарга алып келет. Өнөктөш, айрыкча жубайыңыз менен айтышуудан сак болуңуз. Арыстан, даярданыңыз, үйүңүзгө конок келет. Жагымдуу сүйлөшүүлөр көп болот. Бул мезгилде атын-эңизди унутпай, бир байланышып коюуга аракет жасаңыз. Натыйжасы сизди кубантат. Аптада айрым таарынычтар орун алуусу да ыктымал. Кеч аптада жакшы кабар угасыз, кыска мөөнөттүү жолго чыгуу да четте калбайт. Жакын чөйрөдөгү адамдар менен шаңдуу сүйлөшүүлөр, талкуулор жүрөт. Эс алуу балдардын керектүүсүнө байланыштуу акчаларды сарптайсыз. Алардын ийгилиги сизди кубантат. Тараза, сиз бул жумада үй бүлө мүчөлөрүнө киреше киргизген учурда жакшы, башка учурларда жаман болуп калганыңызды байкайсыз. Алар сизге айрым каршылыктарды көрсөтүшөт. Сиз да алардан кем калбайсыз. Эң негизгиси, таразадай тактыгыңызды бир аз азайтсаңыз, баары өз калыбына түшөт. Чаян, бул күндөрү болуп көрбөгөндөй оратор, сөзгө чечен болуп чыга келесиз. Ойлоо жөндөмдүгүңүз тез менен иштейт. Чөйрөдөгү публиканы оңой багындырасыз. Айрым максаттарыңыз ишке ашат. Жашыруун душмандардын таасирин байкасаңыз, ачууланбаңыз. Бул нерселер убактылуу гана. Жачы, сиз бул аптада купуя аракеттердин аркасында пайдалуу иштерди жасайсыз, колуңузга акча тийиши күтүлөт. Үнөмдүү болбосоңуз, келген акчанын айрым бөлүгү досторго же кесиптештерге жумшалышы мүмкүн. Бул адамдар менен карыз жаатында түшүнбөстүктөр болушу да ыктымал. Текечер, жума бою маанайыңыз өзгөрүп турат, ийгиликтер жана тоскоолдуктар кез-кези менен болуп турат. Ийгиликтин болушуна достор, кесиптештер, ал эми тоскоолдуктардын болушуна жогорку рангдагы адамдар себепкер болушат. Жетекчини көрсөңүз, алыстан качууга аракет жасаңыз. Суу куяр, таасирдүү инсандардын же жетекчиликтин сизге болгон колдоосу дагы да андан ары уланууда. Алар менен пайдалуу көп сүйлөшүүлөр жүрөт. Бөтөн шаардык адамдар, текшерүүчү органдар менен алака кылууда этият болуңуз, айрыкча жолго чыккан учурда. Унаа башкарууда акырын жүрүңүз. Балык, кесиптеш жана курбулар менен мамиле өзгөрмө мүнөздөтөт. Кайсы бир учурда жакшы, кайсы бир учурда кескин түшүнбөчүлүк орун алат. Ортодогу акчадан улам көйгөй келип чыгат, жолго чыгышыңыз мүмкүн. Башка жактагы адамдар, текшерүү органдар менен жакшы тил табышасыз. Сиздер Жанар Кадыралиев сунуштаган 23 октябрдан 29 октябрга чейинки жылдыз төлгө менен тааныштыңыздар. Аман болуңуздар.